Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун кылмыш жаза иштери боюнча соттук коллегиясы Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 439 беренелерин жана 448 беренесинин 1-бөлүгүнүн 3-пунктунун жетекчилик алып токтомдо. Эгембердиев Болжобай Шакирович тууралуу Чүй облусунун Алмурдун райондук сотунун 2024 жыл 14 майындагы жана Чүй облустук сотунун кылмыш жаза иштери жабык бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 2024 жылдын 15-июлундагы өкүмдөрү өзгөртүлсүн. Эгембердиев Болжобай Шакирович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кылмыш жаза кодексинин 82 беренесинин негизинде 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөл колдонуу аркылуу эркиндигинен ажыратуу жасап өтөөдөн бошотулсун. Эгембердиев Болжобай Шакировичке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 83 беренесинин негизинде токтом кабыл алынган күндүн 10 күндүн ичинде жашаган жери боюнча пробация органына келүү, өлкөнүн чегинен чыкпоо, пробация органынын жашаган жери, иши же окуусу жөнүндө ошондой эле алар өзгөрүлгөндүгү тууралуу кабарлоо, каттоо жана профилактикалык маектешүүгө катышуу үчүн айына 2 жолу пробация органына келүү, пробация органы тарабынан дайындалган кайра социалдаштыруу программаларына катышуу милдеттери жүктөлсүн. Пробация көзөмөлдү жүргүзүү Эгембердиев Болжобай Шакировичтин жашаган жери боюнча пробация органына жүктөлсүн. Эгембердиев Болжобай Шакирович жаза өтөө жайлаган токтоосуз бошотулсун. Эми мына жогорку сот пробацияга чыгарды. 82 берене менен кылмыш жаза процессуалдык кодекс менен 5 жыл ошол эркинде ажыратуу алып калып атат, бирок 3 жыл пробация. Илгерки баягы условный деген срок бар эмеспи? Ошо пробация 3 жыл. 3 жылдын ичинде пробацияны өтүп туруп, эч кандай баягы мындай кылмыштык бирдемке поступок кылбаса, кийин баягы анын баягы өзүнүн ордуна барып. Демек азыр абактан чыгарылат да, э? 10 күндүн ичинде токтом даяр болгондон кийин булар баягы СИЗО жака кат ошол документти жөнөтүшөт, ошону менен аяктап бошотот. 3 жылдык пробация деген бул 3 жыл ошо барып туруш керек да, пробациялык көзөмөл органына. Пробациялык көзөмөл органына сөзсүз барып туруш керек. А бирок баягы айыптоосу, жазасы күнөөлүү деп эле табылып калды, э? Күнөөлүү деп табылды.